2013 жылдын жай айындагы Бишкектин 1-май райондук сотунун ата журттун 3 депутатын күнөөлүү деп тапкан өкүмүн андан кийин караган шаардык соттун судьялары Курманкул Зулушев менен Медер Сатыевдер жокко чыгарган болчу. Бирок кийин прокуратуранын сунушу менен бул иш жогорку сотко өтүп, айыпталгандар жоопко тартылып, депутаттык мандаттарынан ажыраган. Анда 2012 жылдын октябрь айындагы кумтөр боюнча демонстрация учурунда бийликти күч менен басып алууга чакырган жана аракет кылган деген айыптар менен Камчек Ташиев Садыр Жапаровго 1,5 жыл, Талант Мамытов жана депутаттын 3 жан сакчысына 1 жылдан абак жазасы берилген. Ошону менен катар жогорку сот шаардык соттун судьяларынын жоопкерчилигин кароо боюнча чечимди кабыл алган. Андан соң тез арада бул ишти караган соттор кеңеши судьялар Курманкул Зулушев менен Медербек Сатыевди мөөнөтүнөн мурда кызматынан алуу керек деген чечим чыгарып, ал сунуш президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Кыргыз Республиканын судьялар кеңеши чечим кылат. Бишкек шаардык сотунун судьяларына Зулушев жана Сатыевге карата тартиптик жаза чарасы ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулсун. Сот кеңеши бошотулсун мөөнөтүнөн мурда президентке сунуш кылып жатат. Бирок шаардык соттун судьялары Зулушев менен Сатыев адилет чечим чыгарышкан. Мындан улам Кыргызстандын бир катар укук коргоочулары менен жогорку кеңештин депутаттары президентке кайрылуу жасап, оппозиционер депутаттарды актаган судьяларды иштен албоого үндөшкөн болчу. Если мы сегодня позволим, чтобы власть могла бы призывать к ответственности за... Эгерде бийлик судьяларды кабыл алган чечимдери үчүн жоопкерчиликке тартса, анда биз соттордун көз карандысыздыгын тамыры менен жулууга мүмкүндүк берген болобуз. Жана мындан ары укуктук мамлекет түзөбүз дегенибиз куру сөз болот. Соттор кеңеши аларды кызматтан кетсин деген. Булар көз каранды, бийликтин дежурный соттор болуп эсептелет. Мындай соттор биринчи кезде өздөрү кетиши керек. Бул соттор кеңеши биздин мамлекетибиздин позору болуп эсептелет. Тарых ордуна коет. Эки сотто айтат кийин туура чечим кабыл алган экен. Ушул окшогон сотторго рахмат деп. Да бүгүн алар жакпай атат. Себептегенде өздөрүнүн пикирин айтышты. Коомдон бөлөк, соттордон бөлөк, бийликтен бөлөк чечим чыгарышты. Мыйзам чегинде. Баарыбыз билебиз, мыйзам чегинде аларды 20 жылга соттогон эч кандай шарт дагы жок эле, статьясы дагы жок эле, күнөөсү дагы жок эле. Эми ошол окшогон сот кеңешин биз эмне кылышыбыз керек? Туура айтат, мен дагы колдоймун. Муну биз таркатуунун жолдорун издешибиз керек. И президенттен суранып кетет элем. Азыр указга кол коердун алдында жакшынакай ойлонуп көрсүн деп. Жогорку кеңештеги ушул сыяктуу талаптар менен коомдогу нааразычылыктардан улам эки судьянын маселесин жогорку кеңештин сот укук иштери боюнча комитетинде кароону төрага Асылбек Жээнбеков да табыштаган. Бирок ага карабастан бул маселе комитетке жетпей көз жазымда кала берген. Ал эми шаардык соттун судьялары Зулушев жана Сатыевдер өз кадамдарында эч кандай мыйзам бузуу болгон эместигин билдирип чыгышкан. Ал процессти мен алып барууда төрага тарабынан бир мыйзам бузуучулук болбой алып баратасың деп көзөмөлдө отурду, видеосу бар. Ал эми сиздердин кечиресиз мага. Себеби мындай возможность болбой, сиздердин процесс алып барганыңызды интернеттен көрдүм. Адвокаттар түкүрүп атат. Жайныктамаңызды огласить эткениңизди да көрдүм. Жок, каралган жок, сиз жөнүндө да каралат убакыт келсе. Аларды кысымга кабылды деген негиз менен ошол учурда сот укугун коргоо комитети да түзүлгөн. Анын төрайымы болуп укук коргоочу Айша Арстанбекова дайындалган. Булар жумуш ордунда отурган мезгилде шаардык соттун төрагасы булардын адресин сот департаментинен алып алып, мекен шеиттерине берген. Силер булардын үйлөрүнө барып, зордук зомбулук көрсөткүлө деп буйрутма берген. Мен бул жерден айтар элем. Шаардык соттун төрагасына иш козгош керек. Өзүнүн кол алдындагы сотторду заказ кылып, артынан бандиттерди салып, үйүнөн барып кордотуп, подъездерине шылдың кылган сөздөрдү жаздырып, бала чакасына чейин коркутуп, үркүтө турган эмне, криминалбы, бандитпи? Ошентип бийликтин басымына карабай акыйкат өкүм чыгарышкан эки судьяга коомчулук, саясатчылар жана эл тарабынан колдоо болгонуна карабастан 2013 жылдын 12 октябрында президенттин буйругу менен алар кызматтарынан бошошкон. Бирок шаардык соттун эки судьялар Курманкул Зулушев жана Медербек Сатыевдердин өкүмү сот системасынын тарыхында унутулбай турган өзгөчө учур. Ал тургай аларды эл баатырлары дешип, өз кезегинде кайрадан сот акыйкаттуулугун орнотууда көп эмгектерди жасай тургандыгы боюнча ишенимдер ушул күнгө чейин тынбай айтылып келет. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.